Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, туугандар, мусулман элим. Сиздерге азыр сонун электрокар көрсөткөнү Данияр ушундай жаңы видео баштады. Бул видео топко түшүш үчүн достор лайкты басып, комментарий калтырып, элдерге таркатып коюңуздар. Сонун маалымат болот. Жалал Абад шаарында бир эле жүргөн электрокарды сиздерге азыр жалаң обзоруну, кандай машина, кандай статистика, кандай характеристикасы бар жалаң калтырып коем туугандар. Сиздер видеого лайкты басасыңар, каналыбызга катталганыңыздар, каналга катталасыңар. Ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар иншалла достор. Баштадык, бул электрокар боюнча мен азыр толук сиздерге маалымат калтырам. Так достор, эми машинанын подъемга кандай жүрүшүн көрөбүз. Азыр мына өзүбүз Жалал Абад шаарында курорттун подъемуна барып басып көрөм, кандай жүрөт, кандай машина өзүнө түтөт, ошондой подъемга чыкканда оборот кандай болуп калат, ошонусун текшеребиз туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр секин мен баягы курорт жолуна чыккан жалаң тартып сиздерге көрсөтөм, кандай жүрөт машина. Ошонун характеристикаларын калтырып коебуз азыр. Кане бисмилла, кеттик достор. Машина минип жүргөндө ощущенияларды айтып берсең, машина аябай плавный жүрөт экен достор. Сравнение кылганы Тикодон баштасаң, Тикодон жакшы машина. Бая салонда кеңирээк экен Тикодон. Матиз менен сравнить эткенде ошо Матиз 3кө окшойт экен. Ходовой части, мына машинаны өзү түтүшү жалаң ошол Матиз 3 машинага окшойт экен. Жүрүштөрүнү көрсөңөр, вообще сонун аябай шустрый. Машина местадан жылышы аябай тез жылдет экен. 100 метрге канча секундта чыгышыны отдельно бир азыр видео кылып тартып көрөбүз. Азыр биринчи подъемга чыгышын көрөлүк. Машина кандай өзүнүн подъемда түтөт. Машина шаардын ичинде жүргөнү аябай сонун машина экен. Бая кичинекей яма саманы карабай мине берет экенсиңер. Балондору жумшак, машинанын өзү жумшак жүрөт экен. Матиз 3, ушундай Део Матиз 3кө окшош машина деп айтса да болот экен, ушундай шустренький. Мына карап коюңуздар. Местадан жүрүшүн светофордо атып фиттен өтүп кетем дейт го. Эки мотору болот бул машинанын. Эки арка задний ведущий болот. Ошондо айтып өтүп кетейин. Машина арты тартат бул машинада. Арты баллонда эки мотор турат туугандар. Тико Матизде 44 ат күчү болот өз негизи. Бунда 22. А так машина өзү жүрүшү, тартышы мына азыр сиздерге видеонун нарактан көрсөтөйүн, пауза кылып, подъемга чыкканын көрөсүңөр. Так достор, мына курорт жакка башында турам. Машина на месте турат. Азыр кане бисмилла текширдик, мына кетти машина. Подъемга кетти абыз. Так, машинаны азыр жууган болчу мындай. Өлтүрөт экен бул. Кеттик, мындайраак кылып айдайбыз. Мына машина подъемга кетти достор. Көрүп атасыңар, 44, 45. Максимальный скорость 100 деп жазылган өзү негизи машинада максималкасы. Мына кыйынчылык жок, мындай поворот азыр. Машина кичине секиндетип, мына 19дан чыгып атам кайра. Педаль газды до конца баскан жерим жок. Мына өзүнү тартышы менен кетти азыр подъемга достор. Дагы машина боюнча эмне айтып берейин. Бул машинаны мороженое компания мороженое чыгаргандар, ошолор основасында чыккан машина. Бул Cherry QQ Ice Cream дейт. Ice Cream деген бул мороженое деген англис тилинен которгондо. Туугандар, подъем жакшы эле подъемго ойлонбой кетти машина. 60-51 да чыгып кеттим подъемго. Достор, машина аябай кеңири көрсөңөр болот. Мына поворотто өзүн чыдабайт экен машина. Солга оңго кылганда машина ровно турат мына достор. Контроль жакшы, кулак салат экен машина. Кармап кетип аткан рулду кармап кетип, руль өзү чыдабайт, солго оңго кетпейт достор. Подъем болобу, кыңыр кыш болуп түз кете берет мына. Рулду кое бердиңер, машинаңыз түз кетет. Аябай шустрый.
53, 54, 55. Мына Matiz Tico менен бир эсептешип көргөндө билет элек канчада Matiz Tico чыгат. Мына азыр электронный движок менен машина 60та мына курортка унчукпай кетет мына. Скорость көрүнүп атат, жол скоросту. Широкий форматта кылып койгом атайын элдер көрсүн деп. Мына машинаны подъемго кармашы, өзүнүн түтүшү аябай жакшы достор. Машина кетип калбайт экен. Бодро, смело жүрө турган машина экен достор. Мындай бодро, смело подъемго кандай жүрүп калам? Подъемго чыга албай калсачы машина деген вопрос решен достор. Мына мен азыр подъемго чыктым, машина өзүм жүрүп, смело өзүн чувствовать этет. Өзүн жокотпой ушундай. Азыр мына жерде дагы сонун видео кылабыз эми. Достор, электрокарды алдыдан баштайлык. Фараларын көрсөңүз болот. Мындай тоголок көзгө окшош фара кылып жасалган экен бул фарасы. И бул жакта сол жагында уже дублирующий фаралар, бая поворотниктери жайгашкан. Мына көздөрүн көрсөңүз болот. Фарасы аябай сонун, сулуу. Аябай сулуу жасап койгон экен. Так, бул машинанын өзү негизи бул унаны, авто электроунаны негизи жаштарга деп чыгарылган, студент, молодеждорго акчасы, чөнтөгүдө акчасы азыраак деген жаштарга чыгарылган машина достор. Шаардын ичинде басканы аябай сонун. Шаардын ичинде любой ишиңизди битиресиз. Бир шаарды өзү да минем дегендерге билбейм, зарядты 3 күнгө жетсе керек достор бунун зарядниги. Бул мындай ортосунда бая зарядникти заряд кыла турган порту жайгашкан да. Достор 16 ампер экен, 250 ватт дейт. Обычный 220 вольтко бая өзү розеткага сайып заряд кылса болот достор. Заряд алыш убакыты 8 сааттын ичинде толук заряд алат экен машина. Черри күкү, ал дегени черри мороженое, айскрим деп коюшат туугандар. Буну бая выставкада, Кытайда выставка койгондо да ошол мороженанын ар түстүү цветтерине боелгон кылып койду. Достор, бул электрокардын алды жагынан көрсөң, мындай сонун эки фарасы бар достор. Мындай көрүнүшүдөн полудуга кылып жасалган экен, жарым круг кылып. Көрүнүшүдөн бая көзгө окшоп көрүнүп турат экен. Глазастик дей турган машина экен да, мындай глазастик, кичинекей, бампери кичинекей алдында. Чоң выпирать этпейт, сонун мындай пластиковый подставкасы болот экен. Достор, бул подставкалардын алда бамперде подставкасы рестайлинг алмаштырса болот экен. Буну жечип, башка Кытайдан бампер подставкасын карап алып чыгып койсоңуз дагы рестайлинг кылып кичине өзүнө келтирсеңиз дагы болот экен да достор. Сонун кичинекей аппарат ушундай. Так, мындай алып караганда дизайны аябай сонун достор. Көрүнүшү дагы сонун, кичинекей Tico'nун электрокарга окшойт экен да достор. Бир көрүнүштөн бая орустарда акасыга да окшоп кетет. Kia Soul деген машина бар корейстерде. Но арт жагынан ошо Kia Soul'го да окшоп кетет экен бул машина. Балондору 12, бая Tico'нун балону менен тең болот экен, протектору достор. Мына жакырактан көрсөтөйүн. Бул жакта өзүнүн родной черри калпак менен радиус кандай экен балонун, радиусун айтып өтүп кетейин сразу. 145ке 70ке 12 экен достор радиус балон. Мага цвет аябай сонун жакты. Жалал Абад шаарында азыр номер 1 бир эле болуп жүрөт ушул машина. Достор, бул электрокардын 3 комплектациясы болот экен негизи өзү. Простой комплектация, базовый, элегант и авангард. Бул элегантны көрсөтөм силерге комплектациясы, средний комплектациясы. Бая простой комплектациясы аябай простой болот экен. Бул артында да светодиод эмес жөн эле лампочка болот, парктрониктери жок болот простой комплектациясында. Кондиционер обязательно жок. Кондиционер ушул средний комплектациясынан
баштап кондиционер коюлган экен. И фара, алды фарасы дагы светодиоду жок. Жөн эле лампочный фара болот, простой. Бул средний комплектация, батарейкасы чоңураак. Буну батарейкасынын данныйсын мен видеонун астыга жазып коем. Батарейкасы чоңураак, 170 километрге чейин запас ходу бар. Бул черри мороженое. Айланып кетейин. Мороженое деген машинанын эми көрүшүм. Мороженое жакшы көргөндөргө аябай сонун машина экен да. Мороженое болуп жүрөр экенсиң. Баягы Жалал Атшаарында магазинге мороженое чыгып келгенде машина керек болсо, достор, ушул машинаны рекомендовать кылам. Бул Кытай мамлекетинде койгон баасы машинаны 4100 евродан баштап, баягы максимальный комплектациясы 5000 евро деп коюлгон. Бул машина азыр Кыргызстанда, Ошто, биз Оштон сатып алдык. Бул машина орто баасы азыр 9000-9,5 доллар болуп атат, достор. Биздеги баа ушундай болуп атат. Кыргызстанда 9-9,5 комплектациясына карап тапсаңар болот. Өзүм минип көргөн ощущение аябай сонун, достор. Бая Матис Тико мингенде bunday маза таппайсың да, достор. Аябай маза кылып минет экенсиң. Жумшак, клиренс чоң. Мындай машинанын ичинде отурганда, бая чоң машинада отургандай болот экенсиң. Сидениясы аябай жакшы. И машинанын өзүнүн кармашы жолду мындай налево направо кылсаңыз машина тыштабайт экен. Аябай сонун. Бул машина сатылат деп тарткан жерим жок. Бул чисто обзор болуп атат. Сиздерге шундай сонун жаңылык, электрокар боюнча билесиңер өзүңөр, электрокар аябай жакшы көрөм мен. Электрический машина, электрический самокат, бар жогу электрический болуп кетсе дейм өз негизи. Бирок шундай болуп атат. Так, бул электрокарыбыздын мотору 26 ат күчүнө ээ, достор. И 85 ньютон метр. И баягындай крутящий моменты 85 ньютон метр, достор. Характеристикасы боюнча. Достор, бул электрокардын салонуну баягы алдын айтып өтүп кеткендей, мороженого окшоп мындай кантиктери менен, ортосунда мындай кантик бежевый кантиги бар. И бул ручкаларын көрсөңүз да, мындай кантик мороженого окшош кантик кылып, күүкүүнүн жалаң өзү айскрим деп, мороженое деп чыгарылган машина экен да. Салондорун көрүп атасыңар, жалаң. Ар кандай ручкасында, бул жагында мындай сары кантиги бар, эшик ручкасы чоң экен. Баягы эшигин ачып жапкан аябай удобно дейт. Аябай удобно. Мындай кармашкалары бар. Кармашкалары жакшы экен да, достор. Баягы кармашык аябай көп колдонобуз да биз мындай. Кармашка алдында, артында кармашкасы бар сонун. Баягы моторуна карап 120 километрдан баштап 170 километрга чейин басат деген характеристикасы бар Кытайдан келгенде, достор. Бул бизики 170 характеристикасы бар машина. Уна, электрокар. 170 километрга чейин чыгат бул. Басат. Чогу не болуп атат, бул электрокарга келгенде сүйлөшүп кыйналып калат экенсиң, тилиң айланып кетпей калат. Так, бул машинанын 170 километрга чейин басат экен бул электрокар. Бул китебинде жазылганы 170. Мындай айтканда, эл катарына айтканда 120-130 километрга чейин биз Жалал Абад Ошко барып келген жетет да, заряд. Барып келген эмес, Ошко жетип алган жетет экен, достор. Бул машинанын, бул электрокардын өз негизи Оштон алынган электрокар. Оштун автоунаа базарынан алдык. И өзүнүн ходу менен Жалал Абад шаарына жетип келген, достор. Аябай кызык. Бул бир жерин айтып өтүп кетейин, багажник жагында. Багажниги салондон ачылат, достор. Мына салондо багажник кнопканы эзеткенсиңер, башка жери жок, достор. Только салондон ачылат багажниги. Багажниги аябай сонун. Мына көрүңүздөр, багажниги ачылышын карап коюңуздар. Ушундай сонун багажниги, сиденьялары жатат экен, достор. Мына өзү кичинекей, бул жакта сиденьясы, артындагы сиденьясы көтөрүп койсоңор, мындай кичинекей багажник, кармашыкка окшош багажниги калат экен. Бирок мына сиденьяны жаткырсаңар, мындай кылып, эки сиденьясын жаткырса, мындай чоң эле бирдеке салып, бир жерге алып барганы
место болот экен да. Эми буну аябай көбү жолдо көргөндөр баягы садик балдарды садик-фадикке алып барып турганы жакшы машина экен деп тамаша кылышат. Чыны, достор, чыны. Үйгө алып, баягы балдарды садик-фадик аял киши да минсе боло турган кичинекей баягы игрушечный машинкага окшойт экен, достор. Аябай сулуу жасалган, аябай сонун. Мынаны караңыздар, жеп койгуң келет да, мороженого окшойт, достор. Мороженое. Ушундай электрокар Жалал Абад шаарында бирөө жүрөт. Ошону толук обзорун Данияр сиздерге калтырып кетет. Азыр кичине рекламный пауза, көрүп коюңуздар. Достор, билгениңердей эл үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Эми кичине компьютер алам деген ниет менен реклама боюнча, достор, кайрылуу, мен номер телефонум видеонун астына калтырып коём. Чалгыла кандай рекламалар болсо, машинаны обзор кылыш керек, үйдүн рекламасы же мындай магазин, ишкананын рекламасы болсо, номерди видеонун астагы номерге жазып чалсаңар, куда кааласа арзан баада кичине ниятка жеткени акча чогултуш керек болуп атат. 3 айдан бери заряд кылынган тыйыны аз, бир кир машинанын акчасын жейт десем болот да, бир үйдө кир машина иштетсең, зарядкасыга ошондой эле акча кетип калат экен. Рас жалган билбейм, эми мага ошондой түлүп атат. Кичине тыйын келет экен зарядкасына, достор. Адый өзү розетка, үйдө турган розеткага сайып, баягы заряд кылат экенсиңер. Достор, машинанын узуну 2980 мм экен. Мындай боковой жакы узунасы 2980 мм. Так, машинанын ширинасы, достор, 1496 мм болот экен, достор. Так, бийиктигиге келсек, бул машинанын бийиктиги 1637 мм болот экен, достор. И бул унаны колесный базасы, достор, 1690 мм болот экен. 3 эшиктүү. 4 адам батат машинага. Багажниги бая арка сиденьяны жаткырып койсоңор, багажниги дагы болот, достор. Азыр машинаны обзорун баштаганда сиздерге жалаң багажник жактан, ичи жактан кандай көрүнүшүн көрсөтүп коем. Эми бая мына арка жагына отуруп кеткен мынаны до конца алдыга кылып, мынаны көтөрсөңөр, мына место артыга чыккан место болот экен. Сиденье до конца алдыга кылынган алатынын көрсөтөйүн да силерге азыр. Бая балдарды мектеп садигине аябай сонун. Эми жаш бала 3 бала да батса керек буга. Бул жактан мындай бассаңар, сиденьясы жатат, достор. Арка жагынан да көрсөттүм, кеңирле, жакшы. Машина Matiz 3. Matiz 3 десеңер болот экен да, жакшы жаңы Matiz 3 менен тең эле чоң мындай сонун машина экен, достор. Видео обзорум сиздерге жаккан болсо, достор, лайкты басып, каналыбызга катталбагансыздар, каналга катталып коюңуздар. Шундай сонун так маалыматтарды силер үчүн дайым тартыптуу жүрөйүн тугандар. Сиздерден сураныч, комментарий калтырып коюңуздар. Кандай шундай сонун электрический машиналар минип жүргөндөр болсо жазып коюңуздар. Машинаңарды шундай сонун обзор кылып, элдерге көрсөтөлү, кандай характеристикасы бар, эмнеси жакты сиздерге, эмнеси жакпады, мага окшоп сиздер да өзүңөрдү бая эмоцияңарды калтырып койсоңор сонун болот. Достор, 9,000–9,5 миң долларга чейин турат экен азыр бул машина. 2022 жылкы 1 жыл болгон машина, жаңыдай, жүрүшү аябай сонун, шаарда өзүнүн түтүшү аябай сонун. 120–130 км шаарда жүрөбүз. 100 дең, 100 мынандай смело жүрөт экенсиз. 120–130. Бая кышында кондиционер колдонгонуңузга кичине заряд көбүрөөк кетет экен. Музыка, пузыка угулбайт бул машинада бизде. Эми башкалар билбейм. Достор, лайкты баскыла, каналыбызга катталып коюңуздар. Шундай сонун так маалыматтарды сиздерге дайым Данияр жаңылык кылып калтырып жүрсүн. Мына электрокар Cherry QQ Ice Cream. Ал дегени Cherry QQ мороженое машина автоунасыны. Достор, сиздерге сонун обзор кылып калтырып кеттим. Обзорум жаккан болсо, бир обзорду бир жерине үнүп калган болсом айтып өтүп кетиңиздер. Дагы бир жолу 27 ат күчүнө ээ сонун электрический мотору менен
черри мороженаны көрсөтүп койдум достум сиздерге. Лайкты басып, каналыбызга катталып, сонун бир поддержка кылып коюңуздар, достор. Тададан деп туруп, ушундай курорттон кайра секен түшүп кетет экенбиз да. Мына машинаны карагыла, достор, жүрүшүнө. Вообще таза жүрөт экен. Аябай сонун, достор. Подъем, спуск. Машина смело кармайт экен өзүн.